Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзүнүн экономикасына катуу сокку урганына карабастан, бул тармак быйыл акырындык менен калыбына келе баштады. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да байкалууда. Ошол жылдын 6 айын алсак, ички дүң продукциянын көлөмүнүн өсүшүнүн реалдуу темпи 105,5% түзүп, 270,7 миллиард сомго жетти. Экономика секторларында көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй түрдө түзүлдү. Айыл чарбасында өндүрүштүн көлөмү 1,3%, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 4,4%, кум төргенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда өнөр жайда 18,1%га өстү. Ал эми өсүш темпи курулушта 14,2%га төмөндөдү. Пандемиянын кесепетинен экономиканын төмөндөшү ушул 6 айдын жыйынтыгы менен кайрадан кыскарып, негизинен кумторду эсепке албаганда 3,7%га өсүү катталды да. Башка кендер боюнча алтындын өндүрүлүшү биз ошол божомолго киргизилген сандардан 30%га азыраак болду, же болсо 1,1 тоннага азыраак болду да. Бул негизинен ошол эки баягы чоң багыт боюнча, ошол кумтор жана башка алтын кендери боюнча алтындын аз өндүрүлүшүнө байланыштуу ошол негизги таасирин тийгизди. Ал арада ЕЭП өлкөлөр арасында соода калыбына келиши байкалууда. Ал 29%га өстү. Натыйжада тышкы соода январь-июнь айларында 22%га өсүп, 3,3 миллиард долларды түздү. Интеграциянын алкагында Кыргызстандын экспорттук көлөмү жалпы соода жүгүртүүнүн 28,9%га өсүшү катталган. Уштапта синтетикалык жиптер, бут кийимдер, тоңдурулган балык, автоунаа жана тракторлордун тетиктери сыртка чыгарылууда. Биздин синтетикалык жиптерди экспорттоо 28,5 эсеге, биздин бут кийимдерди экспорттоо 3,2 эсеге, балык, бул музатылган балык 2,9, 3 эсеге чейин өскөн. Ошол эле маалда биздин ошол автоунаалардын жана тракторлордун тетиктери, бул негизинен радиаторлор 34,3%га өскөн. Андан тышкары биздин кийим тигүү тармагынын, текстиль тармагынын өндүргөн продукциясын 30,4%га өсүүсү катталган. Негизинен тышкы соода жүгүртүүнүн динамикасы кризиске чейинки көлөмгө кайта келүүдө. Акыркы 7 айда экономикада оң жылыштар болуп жатканын, бирок алдыда иштеле турган көйгөйлөр дагы жок эместигин министрлер кабинетинин төрагасы да белгиледи. Бул убакыт аралыгында товарды маркалоо ишке киргизилип, ал бюджетти салыктык кирешелер менен толтурууга шарт түзө баштаганын кошумчалады. Быйыл биз бюджеттин тартыштыгына, пандемиянын чыгымдарына карабастан, өзүңүздөр билесиздер, бир катар салыктардан бошотууларды, ошондой эле жеңилдетүүлөрдү берүү кадамдарына бардык. Анткени өзүңүздөр көрүп, ушундай жагдайлар түзүлүп атат. Айрым салыктардан таптакыр биз салыктарды бошоттук. Мунун баарына биз ойлойбуз, саясий эрк керек. Урматтуу президентибиздин дагы бул маселелерде бизге чоң колдоосу болуп турду. Бирок биз мындан өксүп калган жокпуз. Тескерисинче биз экономикалык, фискалдык саясатта пландуу жана сабаттуу иштерди параллелдүү түрдө алып барып жатабыз. Натыйжада салыктык түшүүлөр салыктын ар бир түрү боюнча 20-дан 40%га чейин өстү деп айтсак болот. Деген менен район, шаар жетекчилери өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө кириптер болушу керектигин төрага белгиледи. Ал үчүн ийгиликтүү долбоорлорду жазуу маанилүү. Мында Улукбек Марипов район, шаар жетекчилерине окутууну уюштурууну сунуштады. Президентибиз да тапшырма койгон, биз да тапшырма койгонбуз. Мына ар бир район, шаарда, облустарда биз ушу инвестициялык долбоорлор менен иштөө боюнча атайын долбоорлорду иштеп чыгышыбыз керек. Чындыгын айтканда, бир дагы бир жакшы долбоорубуз жок. Инвесторлор келгенде көрсөтө турган долбоорлорго биз даяр болушубуз керек. Майда долбоор болобу, ири долбоор болобу, ушуларга көңүл бурушуңуздар керек. Жылдын жыйынтыгы боюнча ар бир облус жетекчисине, ар бир район, шаар жетекчисине ушул боюнча баа берилет. Анткени биздин негизги максат, азыр мына экономикалык көрсөткүчтөрдөн көрдүңүздөр, өндүрүш жагында эми тигүү
тармагында иш Кудайга шүгүр жаман эмес. Бирок кошуна өлкөлөрдөй сыяктуу биз дагы өндүрүшкө көңүл бурушубуз керек. Жаңы жумуш орундарды ачышыбыз керек. Улукбек Марипов тиешелүү жетекчилердин көңүлүн күз-кыш мезгилине бурду. Дал ушул убакыттарда элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу маанилүү. Бул жаатта Россия, Казакстан жана Өзбекстандан импорттоо маселесин тездетүү зарыл. Көйгөй жөнгө салынбаса, Токтогулдагы суунун көлөмү кийинки жылга дейре кыйла азайып кетиши толук ыктымал. Импорт маселесин биз тез арада чечишибиз керек. Андай кылбасак, Токтогулдагы суунун көлөмү жазга барганда өтө азайып кетиши мүмкүн. Түркменистандан бүгүнкү күндө электр энергия келип атат, импорт. Газ маселесин дагы биз Газпром менен сүйлөшүү жүргүзүшүбүз керек. Тез арада кыштан биз элди отун менен энергетика, свет, энергия менен камсыздашыбыз керек. Азыр мына жакында энергетика боюнча дагы, электр энергия боюнча дагы чечимди алабыз. Ал арада дагы бир көйгөйдү чечүү максаты турат. Бул жарандарды азык-түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу. Учурда өлкөдө кымбатчылык орун алууда. Кырдаалга байланыштуу азык-түлүк менен камсыздоо үчүн 1,5 миллиард сом бөлүндү. Ага ылайык жакында Россиядан буудайды сатып алуу пландалууда. Бобек Эргеш, биз бүгүнкү күндө закуп маселеси чечилип атабы ушул азыркы айткан Россиядан келүү? Келишимдер түзүлдүбү? Келишим толугу менен түзүлдү. 1 сентябрдан баштап уже будай келе баштайт. Жалпысы 70 000 тоннага келишим түзүлдү. Баасы эң төмөн ошо 15 күндүк мурунку баага түзүлдү. Азыркы күндө 10%, 50% чейин будай кымбаттап жатат. Рахмат. Ошону эртерээк биз кампаларга киргизип алышыбыз керек. Отурумдун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди. Анын ичинде жеке секторлорго инвестицияларды тартууга максималдуу көмөк көрсөтүү. Ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарба, энергетика жана социалдык тиричилик инфратүзүм секторлоруна инвестициялык дем берүүчү чараларын көрүү сыяктуу тапшырмалар бар. Обводной канал боюнча Салават Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Жумасыреп.